Байкайсыздарбы, бир нерсени убагында аябай каалап жүргөнсүз, анан ошол убакта каалаганда болбой калат. Андан кийин мынтип жүрсөңүз убакыт өтүп унутуп калгансыз, уже аны ойлобой калгансыз, эме кылгандан кийин анан жашооңузга келип калат. Эми ушуну чечмелейбиз. Анткени бир нерсени ойлоп атабыз, каалообуз бар, ойлоп атабыз, болбойт, андан кийин таштап салгандан кийин болуп калат. Мен буну аябай изилдедим. Буну изилдегенде бул менин изилдөөм боюнча бул тагдырда атайын ушундай болот экен деп калды. Неге дегенде, неге Кудай бизге ошол аябай каалаган убакта бербей жатат? Анан таштап койгондон кийин берип атат. Анан мен буну мынтип изилдедим. Мисал айталы, аябай каалап атканда эгер Кудай берсе, Кудайга рахмат айтабыз го, Кудайга шүгүр кылабыз го, ошону шүгүрдү мээнет менен кылбайт экенбиз. Мээнет менен рахмат айтпайт экенбиз. Анткени ошол эмоция көтөрүлгөндө аябай уйкалап атам, ушу келип калса экен, ушу өзгөчө аялдар, болбой калды. Анан ушу эмебиз түштү, мотивация болбой калды, таштап койдук, мында карагандан кийин болуп калды. Анан болуп калганда биз не дейбиз, билесиздерби? Мында болду деп койдук. Не болдук? Биринчиден сүйүнбөдүк, экинчиден шүгүр кылбадык, үчүнчүдөн аны рахмат айтпадык Кудайга. Шүгүр кылгандында мээнет керек экен. Эгер ошол аябай катуу каалоонун жогорку убакта монтип каалап атканда болуп калса, Кудай сразу берсе, анда мээнети жок эле, маани бербей эле, баамдабай эле, барктабай эле, Кудайга шүгүр, рахмат деп өтүп кетебиз.